Баары силердин душмандарыңар болду. Көбөйгүлөчү достор, көбөйсөңөр. Могу кошомат, ошо кошоматка эле келгенбиз. Ушунча кошоматтанышат экен бизде балдарчы. Мында тың балдар 8 миллион берди, анан тиги мисалы 10 миллион берди, анан 100 эвил алып берди, анан 500 эвил алып берди, анан мынча алып берди дегендер бүт бар биримдик менен эле, биримдик менен. Биримдик деген Асылбек Жээнбековдун партиясы, биримдик. Бүт Сооронбай Жээнбековдердин партиясы, биримдик. Ал эми мекеним Кыргызстан, Райымдын партиясы. Мен Райымга мына Райымды унчукпайсың. Мына Райымдын партиясы, мекеним Кыргызстан. Ошо мекеним Кыргызстан менен биримдикке кычыраган, зыркыйган балдар, бай мындай тың балдар, эл уккан балдар ошол эки партияга Кыргызстанга иштеп атышат. Могу ортомчулар ошентип мисалы нарындан айтты да мага, мисалы Улан Бакасов деген тааныбайм. Ошо бала биримдикке иштеп атат дейт. Өзү жакшы бала экен дейт. Уялыш керек ушундай балдарчы. Эл силерди угуп атат, а силер болсо элди эме кылып атасыңар. Кайра блудняга түртүп атасыңар, тыгып атасыңар. Ушу блудняда 30 жыл жашабадыкпы биз? Ушул ар бир жогорку кеңешке бир 3төн жаш балдар, 2ден жаш балдар келип алып эле, кайра ошол илгерки эле эч нерсе болбойт. Бул система деген түгү орду менен чирип кеткен система. Түгү орду менен. Силер достор, барыңар бир туралык. Мына рахмат Нарындан, Жумгалдан, Кочкордон, Таластан аябай көп мага видео жөнөтүштү WhatsAppка. Да, видео обращение кылып. Силер каждыйыңар видео обращение кылбайсыңарбы? Мисалы, жетөгүздөн бала жакшы эле айтыптыр, бирок кечирим суратып коюптур. Эми ал кечирим суратканы менен өзүнүн оюн айткан да. Ушундай эле бизде деген эч бир министерство иштебей эле. Мисалы, Минздрав иштебей эле, Минобразование иштебей эле, только ГКМБ эле иштеп атат. ГКМБ ошол кимдер ушул эмеден чыкса, ошолордун баарын ооздорун жаап эле, ошо менен иштеп калышты ГКМБ. Кечирим суратат, анан 10-е управление. Акыбалды көрүп атасыңар. Акыбал бүт жерде кошоматчылык. Мына мен Жумалиевди айтып чыктым эле. Жумалиевдин ушунча миллиард, 2,5 миллиард. Бул андан көп. Бүт Акаевдин бүт барын акциясы, Кумтөрдүн, КСШК бүт барын акциясынын барын Жумалиевге каттаткан. Жумалиев 2 ай бир эмени алып алып, бир 2 нотариус алып алып, бүт дүйнөсүн 2 ай чуркап жүрүштү, переоформлять этишип. Жумалиевге бирөө эчтеке деген жок. Жумалиев бүт Генпрокуратураны түгү орду менен, ош жерде менин Генпрокуратура Замир деген бала бар. Замир ушул убак өтөт. Курсташымсың сен менен. Начальник управления 8-ки. Замир, өтүңдү алабыз кийин. Эгерде ушундай мыйзамсыз иш кылсаң. Мен айттым, мени эмнеге тергетип атасың, Замир? Курсташымсың. Мен сага айттым, мыйзамдуу бол деп, Замир. Бул убакыт өтөт. Эртең эле өтөт. Начальник управления Генпрокуратура Замир Бейшекеев. Ушул убакыт өтөт. Бүт барын Жумалиевдин акмагын чыгарышыңар керек эле. Замир, силер курсташымды мени артыман жүрөсүң. Камагыла мени. Замир Бейшекеев. Курсташым, айтып эле коеюн, ушул маал өтөт. Курсташча сүйлөшүп коем, мен барып туруп эле. Курсташча эле сүйлөшүп коем. Сен начальник главный управлениени карабайм мен сен. Адилеттүү бол деп атам. Жумалиевди түгүнө сен жетишиң керек. Эч кандай финполиция ал. Принеси финполиция. Эгерде Замир Бейшекеев сен мону такалагыла, мону моткиле десең, ошондой болот. Бүт барыңар сугун алып отурасыңар Жумалиевден. Мен артыман канча финполиция, тергөөчүлөр байып кеттиңер. Баарын көрүп турабыз. Замир, курсташ, начальник управления Генпрокуратуры.
Бешекеев Замир, мен сага айттым мына эмеден. Адилеттүү бол. Адилеттүү бол. Жумалиевди бүт барын ит акмагын чыгарып 149 объектсин өкмөткө төлөтүп бергин. Эртең ошентпесең сен астыңа барып, Ген прокуратуранын астына барып митинг кылабыз керек болсо. Жумалиевди до конца кылгыла деп. Ген прокуратура совсем адилеттүүлүктөн кеттиңер. Ошон үчүн ушундай заманга келдик. Мына өчүрүп салып атат мынтип улам сайын. Мен ишимди кыскартып бер, Замир. Мына мен сага мындай эле айтып атам. Мен үстүмөн Жумалиев жазса, мени тажатып атышат. Милицияга, РОВДга бир чакырып, МВДга бир чакырышып, тажатып атышат мени. Менде эмне кылмыш бар? Эмне? Жумалиевдин уур экенин айтсам туура эмеспи? Силер мени колдобойсуңарбы, Замир? Ген прокурор мени колдобойсуңарбы? Президент мени колдобойсуңарбы? Ушул бала туура айтып атат, Чоң Азаттан туура айтып атат. Кайра мени басып атпайсыңарбы, президент? Ошон үчүн силерге каршы чыгып атам мен. Жумалиевди ушундай кылып, мени куугунтуктаган үчүн, ушундай кечирим сураткан үчүн балдарды мен силерге ошон үчүн каршы чыгып атам. Мен дагы следователь, по особо важным делам болгон, мындай айтканда. Жумалиев боюнча эч нерсе болгон жок. Монун баарын бөлүшкүлө, достор. Бөлүшкүлө. Кайра 3 партия келет. Биримдик биздин выборга катышканга 5 миллион сом керек экен. Бизде 1 тыйын жок. Казынада Чоң Азаттын 1 тыйын жок. Бүт миллионердин баары биримдик ушуларды сагалап жүрүшөт. Бүт миллионерлер 8 миллионун бир беришип, 15 миллионун бир беришип, сагалап жүрүшөт баары. Кумтөрдөн урдаганын урдап алышып, сагалап жүрүшөт ошолордун артынан. Чоң Азаттын эшигин аттагандан бир киши жок. Бир киши жок, бир Куртой жок. Келе мен силерге жардам берейин. Куртойлорго айтсам, кой мен текшерет. Анан мен бизнесим бар, мен кафем бар. Кой мен келе албайм силерге. Ушуда Мекен деген кино чыгыптыр. Мекен деген кино чыгыптыр. Эми бул бир кичинекей эле районный масштаб экен, айыл өкмөттүн масштабындагы кино экен. Бирок муну Кыргызстандын масштабында көрүш керек экен да. Бул айыл өкмөттүн масштабында тартылган кино экен. Ошо Токойдо болот экен. Бирок бул ушундай айыл өкмөттө болуп аткан нерсе бүт Кыргызстанда болуп атат. Бүт баары сатылган, биздин чоңдордун баары сатылган. Бүт сатылбаган чоң жок. Бизди ошондой эле кошуналар башкарат. Эч кандай биздин аброюбуз Владимир Владимирович Путин астында да жок, казактардын астында да жок, өзбектердин астында да жок. Казакстанга барсаң бизди киши катары көрүшпөйт. Москвада биздин Чоң Азат экинчи посольство болуп калды. Уже биз канча жүздөй кишини беремин, ушундайлардын баарын кетиргенге жардам кылдык. Көп дары-дармектер тозуп алдык. Чоң Азат эмне кылып атат дейт. Көп дары-дармек тозуп алдык. Бир 12-13 миңдей пакет тараттык. Көп эле иш кылдык, мисалы айткандачы. Андан башка көп эле иш кылдык. Канча кишиге да жардам колдон келишинче көргөздүк. Анан маякта деген могу мындай жазып жүрүшпөйбү, аларга көңүл бурбагыла, достор. Так, кошомат. В общем, Жумалиев ушундай болду. Жумалиев боюнча Замир без эмоций айттым, курсташ. Жумалиевди баарын текшерткиле. Ген прокурорго, мына президентке дагы эле айтабыз. Жумалиевди до конца кетирбесеңер, азыр биз митингге ушу Жумалиев боюнча чыгабыз. Керек болсо. Анан азыр мына шайлоо деп атат. Шайлоо. Эпидемиянын малында кайсы шайлоо эле? Бүт баары шайлоого кетирген акчаңарды эмеге кетирбейсиңерби? Бүт поликлиникаларга.
Мына көчө дагы жазып коюп турму, акындар дейт. Акындар ыйлап жатат. Жанакы Асылбек Маратовго мен чалып айттым лично. Бирөө тийишсе, десяткага чакырса, сразу айт дедик. Мына бүгүн эмнеге мындай эмоционально? Оштогу биздин бир представительство тепкилеп кетиптир. Эмне чоң казатка чуркап жүрөсүң деп, биримдикке чуркабайсыңбы деп тепкилеп кетиптир. Оштон калп эле бир эме менен мындай. Ошол бизге аябай басуу чоң казатка эме көп болуп атат бизге. Абдан көп. Мына коркутканы көп, камап салам дегени көп. Камасаңар бийлик камагыла. Коронавирустан деле өлөткөн киши. Көрөбүз, камагыла. Камагыла. Мен силерге бандит эмесмин, мени бандит кылбагыла деп дагы бир жолу айтам силерге. Бийлик. Мен силерге жаманчылык кылган жокмун. Мен Жумалиевди айтып чыккам. Мен анткени Жумалиевди илгери мен Ген прокуратурада жүргөндө текшергенбиз. Өрттөнүп кеткен анын баары. Ошон үчүн по памяти билем. Ошол үчүн мен Жумалиевди минткиле десем, Жумалиевдин артынан жана Замир Бешекеев менин курсташым. Тоюп алып отурасың. Сени биринчи тойгузду, ошолчу. Замир. Мен сен билем кандай акчаны жакшы көрөрүңдү абдан жакшы билебиз. Ушундай жуликтер Замир Бешекеевке окшогон мен курсташым. Полковник. Ошолор Ген прокуратуранын следствиясын башкарып отурушат. Такыр адилетсиз жок эмелер. Ушундай мен курсташтарым башкарып отурушат. Анан бизге абдан эме басым көп болуп атат. Бийлик айтып эле коеюн. Бизди силер эме кылбагыла. Биз артыбызда эл турат. Миң деген эл турат. Миң деген эл мага чалып, качан чыгабыз сыймык. Айтпайсыңбы, туруп кетелик дейт. Чоң казатка аттан, монун баарын талкалайлычы дейт. Монун баарын эле талкалап жоготолчу монун баарын дейт. Мен айтам, койгулайм. Антсек азыр бүт жерде могу мародерство болуп кетет, бул болуп кетет, тиги болуп кетет. Токтоп тургулачы могу. Коронавирус болсун, бүтсүн. Миң деген киши, мына СМБ билет, мага чалып атканын билет. Бүт бар прослушкада меники, ошого карабай айтышат. Өлүп кетсин дейт, демек прослушка десем, өлүп кетсин дейт. Давай айтчы дейт, чыгалы дейт. Туруп кетелчи дейт. Сен эле күтүп атабыз. Бабанык ишенчү элек дейт. Тиги ишенчү элек дейт. Буга ишенчү элек дейт. Болду дейт. Эч ким сине ишенбейбиз дейт. Сен айтчы дейт, туруп кетели дейт. Бийлик, силер мени жынды кылбагыла. Мен наоборот, Америкада бир кичинекей бир негритенок үчүн Америка тимеле мындай болду, мен үчүн тимеле согуш болуп кетет. Айтып эле коеюн. Силер мени эме кылбагыла. Бийлик, силер мени душман кылбагыла. Силер Жумалиевди пока талкаламайынча ушундай болот. Пока камамайынча Жумалиевди, шакалды камабайынча, шакал он. Шакал болот Жумалиев. Ушу Жумалиев деген шакалды камагыла, Роза деген шакалканы камагыла. Булар мени 10 миллион сом берип атат, берсин. Мына эми шакалка деп атам. Шакалдар, ушулар каматкыла. Жумалиев дегендерди мага асылбай. Сооронбай Шарипович айтып коесузбу? Эмне мага асылат? Мен сизди Чубак ажы айткандай, шариятта дейт, падышага кат сүйлөбөйт дечү да. Хорошо сүйлөбөйлүк. Жумалиевди баштасак, силер чоң казатты, ушу бийлик силерге шанс болчу да. Наоборот, алып кетип бизди тигини жайлатып, буну жайлатып, 35 президент айткан 35 эмени чиновникти биздин артыбыз менен сого албайт белеңер. Кайра биз менен күрөшпөй. Кайра биз менен күрөшөт. Мына азыр арабызда урматтуу достор, күндө офиске келип тургула. Мына айыктыңарбы? Горький, Новосибирская. Бул Панфилованын эле жанында бир эки көчө Белинканы көздөй. Анан ошол жакта эртең мисалы арабызда Курмангазы Азыкбаев байкебиз бар. Мына Жаркынбек Касымбеков бизде начальник штаб болот эмеде. Офисибиздечи келгилечи